аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасы уланууда. Эми уктуруубуздун алдыдагы жарым саатында 1 саатта талкуулана турган темага дагы биз өтөлү. Бул мамлекеттик тил жөнүндө сөз болот. Бишкекте 28 майда бүткүл дүйнөлүк форум өтөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиядан билдирилди. Ошону менен бирге жума соңунда мамлекет башчы аталган комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевди кабыл алып, эне тилибиздин абалы, аны өнүктүүнүн келечеги жана колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселелерин талкууланган. Белгилей кетсек, 19 апрелде парламентте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору экинчи окууда кабыл алынган. Биз бүгүн мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоор боюнча сунуш пикирлер, бүгүнкү күндө эне тилди өнүктүрүү жаатында аткарылып жаткан жумуштар туурасында сөз кылабыз. Ал үчүн уктурууга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевди чакырганбыз. Каныбек Осмоналиевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Хош келиңиз. Рахмат, урматтуу угуучулар. Эсиңиздерге салып коелу, түз эфирде жүрүп жатат. Биринчи радиодо онлайн көрүп жатасыздар. Facebook'тагы баракчадан көрүүгө чакыралы. Мына ушул тил маселесине байланышкан кандайдыр бир суроолор, түшүнбөгөн маселелер болсо, албетте байланышка чыга аласыздар. Ошол эле Facebook'тан жазсаңыз болот. Студиянын телефондору 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефонуна чалыңыздар. Каныбек агай, мына бүгүнкү күндө ушул кыргыз тили деги эле ушул мыйзамдын тегерегинде көптөгөн сөздөр болуп атпайбы? Жогорку кеңеште дагы буга чейин коомдук угуу болду. Адистерде чакырылды, бир топ сунуш пикирлер айтылып атат. 19 апрелде жогорку кеңеште дагы депутаттар тарабынан бир топ сунуштар берилбеди. Негизинен эле биз ошол жыйынды карап турганда бардыгы мындай басымдуу бөлүгү колдошу зарылдыгын белгилеп атат депутаттар. Андан сырткары сиз президентке дагы кирип чыктыңыз. Эми албетте ал жердеги кандай бир маселелер айтылгандыгы тууралуу учкай интернет басылмалары жазып атат, бирок ал жердеги болгон маалыматты сиздин өзүңүздөн да угуп алсак. Жарайт, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи кезекте ушу мамлекеттик тил, кыргыз тили жөнүндө сөз кылганда анын бир аз тарыхын айтып койсок болбойт. Анткени бул чынында эле сиз айткандай абдан чоң ажиотаж жаратты деп айтсак болот. Болгондо да бир эле кыргыз тилдүүлөр эмес, орус тилдүүлөр, башка улуттун өкүлдөрү, анткени бул мыйзамдын статусу конституциялык мыйзам деп аталат. Эки себеби болду. Биринчи себеби, биринчи жолу мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам 1989 жылы 20 сентябрда кабыл алынган. 34 жыл болуп атат. 34 жылдан бери көп нерсе өзгөрдү. Аны баарыбыз билебиз. Анын ичинде тилге болгон мамиле дагы өзгөрдү. Тилге болгон муктаждыктын ар кандай мындай бир деңгээлдери болду десек болот. Бирде басаңдады, бирде күчөдү дегендей ар кандай саясий кадамдар болду мамлекеттик тилдин жана расмий тилдин айлана чекесинде. Экинчи чоң окуя 21 жылы болду. Аны баарыбыз жакшы билебиз. 2021 жылы 10 январда президент шайлоо менен катар эле мамлекеттик тилдин жөнүндө ушул конституциянын алгачкы кадамдары болду. Анда 10 январда жакшы билесиздер, кыргызстандыктар башкаруунун кандай формасын тандап алат деген баягы референдум кошо болду. Ошондой эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам ошол жаңы конституцияга кандай конфигурацияда кирет, ал жөнүндө абдан катуу сөз болду. Мен өзүм ошол конституциялык кеңешменин мүчөсү катары анын баарын башыман өткөрдүм. Натыйжада 13-бирене кабыл алынды конституцияда. Ал 11 апрелде 21 жылы конституция толугу менен референдум кабыл алынды дагы. Анан бардык беренелер бекиди. Анын ичинде 13-биренеде мамлекеттик тил бул биринчиден мамлекеттик тил катары кыргыз тили кабыл алынат. Мурдагы эле норма. Экинчи ошо мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алыныш керек деген талап норма бар. Расмий тил катары орус тили калды. Ал эми 3-пунктунда Кыргызстанда жашаган бардык этностордун тилдерин өнүктүрүү, өстүрүү
боюнча кам көрүү нормасы дагы бар. Демек конституциябыз деле көпчүлүк адашып ар кандай деңгээлде айтканына карабастан конституциябыз деле абдан либералдуу, абдан толеранттуу, абдан бардык тилдердин ролун, статусун ордуна мыйзам чегинде кое турган ошо норманын нээси болуп калды деп айтсак болот. Эми албетте конституциялык мыйзам жазылыш керек болчу. Мамлекеттик тил боюнча аны ошол 2021 жылдан баштап эле 5 майда президент кол коюп күчүнө киргизгенден баштап эле жумушчу топ түзүлүп, анан абдан жогорку деңгээлде жумуш топ иштеген. Кечээ бир депутат 19 апрелде мага суроо бербедиби? Ошо жумуш топко кирген окумуштуулар болобу, жарандар болобу, ошолордун фамилиясын берсеңиз деп. Гүлә Кожогулова депутат. Фамилиясы бардык эле жерде бар, эми аны биз ал жерде санап отурууну туура эмес эле көрдүк, бирок негизинен айтып коеюн. Ошол бир нече академиктер, корреспондент мүчөлөр баштаган Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Кыргыз улуттук университети, Бишкек мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Арабаев атындагы университет жана башка акын жазуучулардан турган абдан чоң топ иштеген. Алар иштеп чыгышты. Мисалы үчүн мага өзүмдүн эле пикирим эгер айтыш керек болсо, мага абдан жакты. Анткени бул толеранттуу түрдө жазылган мыйзам болчу. Ошол кезде азыркы мен ээлеп отурган кызматта отурган агайыбыз Сыртбай Жолдошевич Мусаев баштаган бир нече чоң баягындай отурумдар, кереге кеңештер, конференциялар, коомдук угуулар болгон экен. Мен былтыр 10 майда келдим. Келип дароо ошонун киришке туура келди. Киргиштик биз ага абдан катуу. Biz октябрда эле бергенбиз жогорку кеңешке акыркы редакциясын. Аны эми ал жерде мыйзамдардын баары көптүгүнөн уланбы айтор. Биринчи окуу 18 январда кабыл алынды. Комитеттен өттү. 18 январда кабыл алынды. 74 депутат макул деп добуш берди. Бир депутат каршы добуш берди. Ал каршы добуш берген депутат кечээ 19 апрелде айтты го, мен мыйзамга каршы эмесмин, мен кыргыз тилине каршы эмесмин, мыйзамдын редакциясына каршымын дегендей кылып. Аны да көрдүңүздөр. Иши кылса бардык зарыл болгон процедуралардын баардыгын сактап, биз мыйзамды экинчи окуудан өткөрө алдык. Ал турсун биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда парламенттик окуу да болуп кетти. Өзү регламент боюнча парламенттик окуу болбош керек болчу. Эки окуунун ортосунда биз ага да кайыл болдук. Бардык суроолоруна аягыбыз менен тик туруп 3,5 саат суроолоруна жооп бердик. Мындан мыйзам утту гана деп койсок болот. Бирок эми идеалдуу мыйзам болбойт экен да. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр, 19 апрелде абдан көп суроолор болду. Болгондо дагы кээде жандаштырган суроолор болду. Бирок ошондой эле эмеде абдан тим эле көкөлөтүп мактаган учурлар болду. Иши кылса мыйзам экинчи окууда өттү. 79 депутаттын колдоосу менен эми 10 күнүн ичинде комитетте каралыш керек да, анан 3-чү окууда дагы пленар жыйынга алып чыгыш керек. Азыр абал ушундай. Жогоруда президент да кабыл алды деп эдикпи? Ооба. Президент 20 күн эртең менен мени кабыл алды. Кабыл алып биринчи кезекте ошол мен иштеп жаткандан берки иш жыйынтыктарын жөнүндө айтты, өзүнүн ыраазычылыгын билгизди. Анткени чынында эле бир эле мыйзам эмес, конституциялык мыйзам эмес. Биз бир топ баягындай бир өтө маанилүү керек болсо резонанстуу иш-чараларды өткөрдүк. Былтыр 30 апрелде министрлер кабинетинин атайын протокол тапшырмасы менен бардык министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу эмелери, бийлик уюмдары бардыгы 1 сентябрга чейин, же 31 августка чейин бардык иш кагаздарды мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча катуу протокол тапшырма болгон экен. Биз аны ишке ашыруу үчүн бүт жер-жерлерди кыдырып, аларга мониторинг жүргүзүп, министрликтерден баштап айыл өкмөттөрүнө чейин ошол иштерди аткарып келдик. Бир 2,5 ай кыдырып, бир да облус калган жок. Натыйжада кандай пикирге келдик? Чынында эле иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү, анын саны дагы, сапаты дагы бир топ эле көйгөй маселелерди жаратып калганы көрүндү. Айрыкча шаарларда, Бишкек шаарында, Ош шаарында, Чүй облусунда
Ысык облусунун айрым райондорунда, айрыкча курорттук значит зоналарда, кээ бир Ош облусунун башка улуттар жиш жашаган айыл өкмөттөрүндө жана ошо мисалы айтып турган болсок, Чүй областында иш кагыздарын жүргүзүүнүн мамлекеттик тилде орточо көрсөткүчү 15% экен да, мамлекеттик тилде. Буну көрсөтүп, көздөрүнө сайып көрсөтүп, Кара Балта, Сокулук, Панфилов, Хан, Токмок шаарларына бардык. Чолпон Ата шаарында, Балыкчы шаарларында болдук. Бардыгы эле макул дешет. Мына иштеп атабыз, кыйратып атабыз, мынтип атабыз, бирок мониторингке жүргүзүп келгенде анда тескерисинче болуп атканын көрдүк. Ошондой эле абал Бишкек шаарынын өзүндө мамлекеттик катчы катышкан абдан чоң иш-чара өттү. Аны өзүңүздөр дагы чагылдырып жаттыңыздар. Ошондой деле мисалы үчүн мэрдин берген сандары, көрсөтүштөрү такыр башкача да. Дал келбейт. Мисалы үчүн айтып атышпайбы, 70-80% биз ушу мамлекеттик тилде жок. Инфодокс системасынын беришилиши боюнча инфодокстен баарыбыз билип калдык. Бул абдан так дана күнүгө берет керек болсо, тескерисинче 80%га жакыны орус тилинде жүргүзүлүп аткандыгы айгинеленди. Эми муну ушинтип эле жанагы жүргүзүп атат, тигинтип атат деп аягында көйгөй маселени көтөрүп отурбастан, кандай методикалык, кандай усулдук жардамдарды беришибиз керек, кандай ишмаланып киришип маселени чечишибиз керек. Бул бир. Экинчи, дагы эле баягы муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик тилди билбей иштеп жүргөндүгү. Бул боюнча өкмөт өзүнүн колунан келген бардык иштерди жасап эле келе жатат. Бирок бардык формалдуулукка жол берилип атыптыр да. Мисалы үчүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тили боюнча билүү деңгээлин аныктай турган, текшере турган эң сонун мамлекеттик мекеме бар бизде, Кыргыз тест деген. Ошо Кыргыз тесттин берген сертификаттарын натыйжасында министр болобу, ведомствонун башчысы болобу, администрация, президент администрация, жогорку аппараты андайдыр бир мындай чукул чараларды көрүш керек болчу. Анткени 2017 жылы өкмөттүн атайын токтому менен ошол Кыргыз тесттин өзүнүн иштеп чыккан усулдук, методикалык жумуштарына ылайык 5 деңгээлде тест тапшырышат да. А1, А2, Б1, Б2, анан С1. Мисалы үчүн мен өзүм С1 тапшырдым. Мен математикмин, абдан кыйын экен, бирок эми аракет кылыш керек да. Ошондон бери ошол ар кандай мындай көрсөткүчтөр менен аныкталган экен да. Мисалы үчүн Б2ден жогору, Б2ден жогору билгендер ошо мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштей алат деген. Б1ге тапшыргандардын саны абдан көп экен. Мен ошол көчө 19 апрелде жогорку кеңеш немесинде атайла Б1 деп айтып аттым. Эмне үчүн? Анткени проценттик эмеде көтөрүп берүү жолуна түшсөк деле болмок. Мисалы үчүн быйыл 10% келерге 15%. Бирок анын баягы чаржайыт болуп кете турган перспективасын көрдүк дагы. Ошол Батма Болоталиевна Топоева Саянская баштаган коллективдин өздөрүнүн сунушу эң туура экендигин мындай айтып коюшум керек да мен. Кечиресиң, ушул 19 апрелде анан бүгүнкү күндөгү көпчүлүк социалдык ошол эле барактар болобу, Facebook болобу, Instagram болобу, ошол жерде баары тең эле кыргыз тилин билбеген мам кызматкерлер иштен бошотулат деп эле ызы чуу болуп эле, кээ бирөө каршы болуп атат, кээ бирөө ырас эле болуптур деп кубанып жатат да. Мындай айтканда чоң бир талкууну жаратты дал ушул сиздин ошол кездеги 19 апрелде айткан сөзүңүз. Ошол жерде дагы бир сиздин жообуңуз бул Б1 деңгээлинен төмөн тапшыргандар жогорку кызмат ордуна ээлегенге укугун жок дегениңиз белем. Ошондо бул Б1 деңгээли, анан С1 деп атасыз, анан С2 деген дагы болочокто бар деген бир азыркы учурда сөз жүрүп жатат. Мен эмне үчүн Б1 деңгээл деп айттым. Өзү Б2-ни анан С1-де тапшыргандардын саны чындап алыс. Ошого менимче министр кабинетинде токтом эме токуйт окшойбуз жакында. Мындай бир реалдуу бололучу деген эле ой да. Эгерде Б1-ди талап кылсак бүгүнкү күндө ал деле ошол муниципалдык жана мамлекеттик кызматкердин өзүнүн функциясын аткарууга толук мүмкүнчүлүк берет. Б1 балким биз өтө эле катуу
талапты коюп аткандарыбыз. Ошо сиздер айтып атпайсыздарбы, мына эмне болот алар эми мыйзамга деп эме депутаттар үчүн чокудан кабыл алып, анан президент кол коюп, анан күчүнө кирсе. Эмне болмок эле, мыйзамды сыйлаш керек, мыйзам сакташ керек. Бул бирди же болбосо бул экини кыргыз тилин билгиле, үйрөнгүлө деп кечен айта алган жерибиз жок да. Мен мисалы үчүн өзүм 5-чакырылыштын депутаты катары эсимде 2011-жылы биринчи токтом болгон абдан катуу талап болгон. Ошондо 3 жылда берилген, андан дагы 5 жылда берилди. Аны ушинтип мына 2023-жылга келип атабыз. Өткөндө Спутник маалымат агенттигинин алып баруучусу менен суроо берип отуруп эле ортого кыпчы коюп атпайбы, абдан акылмандык менен. Эми агай 5 жыл берсеңер жакшы болот эле. Аны мен көзүм жетип эле айттым, 5 жыл деген берилбейт эле. Мыйзам деген мыйзам. Орустар айтат го, закон суров, но он закон. Бул баягы Рим империясынан бери келе жаткан аксиома да. Ошон үчүн менимче буга чейин өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып тилди билбегендер эми өздөрүнөн көрсүндүр. Ошентип ачыгын айтышыбыз керек. Бирок деген менен ошол жердеги практика эмнени көрсөтөт? Мисалы чындыгында эле ошол кызматка келип жаткандар Б1 деңгээлинен жогору тапшыра алып атышабы же тапшыра албагандар? Ооба, тапшырып атышат. Айрыкча акыркы жылда алардын келгендери абдан мындай көп болуп атат. Биринчиден көп келип атышат. Мурунга караганда интенсивдүү келип атышат. Экинчиден ошо Б1, Б2 тапшыргандардын саны көбөйүп атат. Бул жерде башка маселе бар. Уюштуруу маселесинде чын нерсе ошондо КТРКда мен айтып коюшум керек. Бул маселени чечишибиз керек. Ошол кыргыз тесттин коллективи, андан сырткарда биздин энциклопедия бар бизде, Черменком бар бизде, окум маалымат борбору бар. Тилек каршы бул 4 коллектив статусу мамлекеттик кызматкерге кирбейт да. Эсиңиздерде мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы жакшы көтөрүлдү. Садым көзөчөсү былтыр жайдан баштап дурус көтөрүлдү, 2,5-3 эсеге чейин көтөрүлдү. Бирок булар ошо кирбей калышты да. Азыр аларда кадрдык текучесть абдан чоң болуп атат да. Бирок буну азыр эми ошол жетекчилер, ошо кыргыз тесттин жетекчиси, берки анчлабын болгон аракеттерин жасап атышат. Биз да болгон аракеттер жасап атабыз. Ал жерде ошол маселени көтөрүп ала турган болсок, бирок ага карабайлы, сиз башында айттыңыз го, С2-ни иштеп бүтүп коюшту. Азыр эми бир эле кыргыз тили эмес, орус тилден тест тапшыруу маселесин көтөрүп атабыз биз. Ал азыр даяр А1, А2, анан Б1. Ушулардын баардыгын жасоо үчүн албетте мамлекет министрлер кабинети өзү катуу колдош керек. Анткени мамлекеттик тилди мындан ары көтөрүп кетүүнүн менимче бир чечүүчү этабында турабыз да азыр биз. Эч убакта артка кетпешибиз керек. Болду, эми качанга чейин монча убакыт бере кой, же болбосо монтип жеңилдете кой, же болбосо көз жууп кээде айтып атышпайбы? Ушундай күчтүү адис тилди билбегендиги үчүн иштебей калат. Айланайын. Күчтүү адис тилди билет биринчи кезекте. Ал күчтүү адис болсо баардык жагынан күчтүү адис болот. Же моюн толгоо кылып, аягындай тоготпоштук кылып жүргөндөр эми өздөрүнөн көрсүн деп ачыгын айтышыбыз керек. Каныбек Осмонович, бизде радио окуучуларыбыз дагы кошулуп атат биздин талкууга. Саламатсызбы Арман, угуп атабыз. Алло. Сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен Каныбек Осмоновичке бир гана сөздүн суроом бар эле да. Угуп атам. Мен мына азыркы жанагы айыл өкмөтүндө иштеген министерство башкаларын кылганда ушулар өзүнүн берген жоопторунун бир сөз байланышы жок, анан ката жазышат да. Анан биз кыргыз тилин, анан экинчиден ушуну жана окутуп аткан мугалимдердин өзүнүн мындайча айтканда билимдери жок да кыргыз тили боюнча. Бүт ката жазышат. Өзү ката жазган мугалим кантон ошол таза мындай катасы жазган окуучуну тарбиялайт. Ушуга бир чын дилиңиздеги сөзүңүздү айтып коюңузчу бир. Эмне үчүн мындай болушу? Сиздер айтып атасыздар, президент мына жакында сизди кабыл алды, анда деле айтты. Теле жыйынтык жокко, бул байкуш кыргыз тили ыйлаган боюнча эле жүрөт го. Рахмат. Дагы бир угуучу бар экен, агай. Кабыл алып анан жооп койтолу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Каныбек, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин, бул туурада мисалы жогорку кеңеште карап турсаңыз, кээде баягы орусчадан ошодоги даярдаган юристтер орусчадан кыргызча которгондо туура эмес которулуп калып атпайбы көп жүрмөсөчү, мазмундары. Ушуга бир көңүл буруш керек да, анан дагы сиз айтып атасыз, мына жакында мультфильмге да көбүрөөк акча бөлдүрүп, ушу кыргызча мисалы көбүрөөк ушундай нерселерди көбүрөөк өткөрсө дейм да. Анан дагы айтсаңыз, мына президентибиз жакшы, мына кээ бир бүт айылдардагы мурдагы Полтавка, Салтавка деген кээ бирлерин кыргызча атын которуп атат. Шаардын деле аттарын которуш керек. Көчөлөрдө кыргыз тилин которо беришибиз керек. Элдин кулагына сиңип туруш керек да.
Ошондуктан бул нерселерди колдоп кубаттап турушубуз керек Канжы агай. Анан ишибизге келип, Кудай буйрса биз акырындап бола беришибиз керек. Кылбасак болбойт. 30да легемендик болгон үчүн толук кандуу кыргызча сүйлөй албасак бул үчүн эмес. Рахмат. Жылдызбек мырза, рахмат. Мурдагы жаран менен кийинки Жылдызбек жигит экөө бирдей эле суроо беришти окшойт, мазмундары деле окшошуп кетип атат. Кептин баардыгы сабаттуулукта деп айтып атышпайбы? Чынында карап кетип таң каласың. Буну моюнга алыш керек. Акыркы 10-15 жылда ал турсун биздин университеттердин филология факультеттеринин өздөрүнүн программаларынын бири-бирине дал келбегендиги, төп келбегендиги, унификация кылбаганда көрүнүп турат. Биз буну министр менен абдан катуу талкуулаганбыз. Менимче биринчи учурдан башташыбыз керек. Анан былтыр биз сабаттуу жазуу деген ошо президенттин талабы менен ал киши лингвисттерге жаздыргыла деген болчу, министрликте иштеген. Анан биз аны кеңейтип бүт аппарат иштегендерге жаздырдык. Эми чынында эле абдан начар. Абдан начар. Биз аларды моунчасы 2 алды, моунчасы 3 алды, моунчасы 4 алды деп фамилиясы менен жазып бердик министрлерге. Президенттин администрациясына жөнөттүк. Тилекке каршы чечим баягындай мындай бир жыйынтык чыкпай жатат да. Ошону кече эмеде дагы айттык, президентке дагы айттым мен, адам мурун эмеде да айттык, мыйзамды карашып атканда. Эми буну биз токтотпойбуз, тескерисинче күчөтөбүз. Анан ооба бир эле талап менен анан кийин кандайдыр бир мындай чара көрүү жолу менен албетте биз эмеге жете албайбыз. Жыйынтыкка жете албайбыз. Бирок ал деле керек болуп атат азыр. Кээ бирлери жөн эле тоготпой эле баягындай оонабаштык кылып, жалкоолук кылып жүргөндөр канча. Толтура. Биз баардык университеттерде проректорлор бар экен, мамлекеттик тил боюнча. Ал проректорлор эмиш кылып атканы белгисиз да. Ноорусты өткөр деп коет экен, 8-мартты уюштур деп коет экен, баягы жаңы жылды уюштур деп коет экен. Ошолордун баарына катуу тыюу салып, алардын өздөрүнүн ушундай бир унификацияланган, абдан катуу программаны иштей турган шартты талап кылдык. Биринчи форумун декабрда өткөрдүк, бардык проректорлордун Бишкек мамлекеттик университет базасында. Азыр эми ошону тиги Арабаевди өткөрөбүз июнда. Биз ошондо бардык кантип окуш керек, бирдей болуш керек бардык немеси. Вот ошол маселелерди көтөрүп атабыз. Анан президент кече чынын айтсам бизге катуу эскертүү берип, катуу ушундай ишти алып кетишке, ал турсун айтып атпайбы ал киши. Эмне тартынып атасыңар? Эмне баягындай өзүңөрчө эле бир мындай майда барат менен эле жүрөсүңөр? Бул ишти керек болсо чечкиндүү ишке ашырыш керек. Мына биз турабыз аркаңарда, катуу иштегиле дегендей абдан катуу тапшырма. Бул кадимки иштеринде ишиңиздерге, демиңиздерге дем берет эмеспи, туурабы? Уучубуз дагы бир маселени көтөрүп кетпеди жана жер суу аттары боюнча. Да, жер суу аты аномастика. Эми буну үчүн саясатташтырып эле туруп алдык да. Ушуну ушундай бир чоң жарыя кылып, ушундай бир ажиотаж кылыштын кереги бар беле. Жергиликтүү кеңеш өзүнүн чечими менен сунуш кылса болот. Мында эми орусчадан кыргызчага которуу деген маселе болбош керек. Бул жерде мурдагы тарыхый атын кайтарып берүү маселеси болуш керек. Мисалы үчүн тиги Свердловск, Екатеринбург болду, тиги Калинин, Тверь болду Россияда. А биз эле ушу өзүбүзгө эме түзүп алып эле ажиотаж кылып, анан кийин баарын дүүрүктүрүп ошентип келе жатабыз. Мисалы үчүн Бишкектин маселесинде ошентип чечсе болот. Менимче бул жерде эч кандай сырткы жана ички күчтөрдүн аягында бир агрессивдүү кийлигишүүсү болбошу керек. Деген менен мисалы үчүн ушул жогоруда сиз тарыхыяттарга кайрылып келүү дейби, деги эле ушул мыйзам болобу, дароо эле башка тилдүү мамлекеттердин ушул биздин тил мыйзамыбызга киришип калган учурлары көп болуп калат. Анан каршылыгын дагы билдирет, билесиз. Мына жакында эле төрага деле Россияга барды, жогорку кеңештин төрагасы. Ал деле ошо Россиялык газета басылмасына берген маегинде деле ошо тил боюнча орус тилине бир кайсы бир деңгээлде басым жасалгандай деген бир түр көрсөтүлүп атат да. Бул негизи ушундай сөздөрдүн жүргөнү өзү эмнеден? Биринчи ушул биз азыр талкуулап аткан мыйзамды жакшылап окушпактыр да. Бул жерде бир дагы эме жок, орус тили басымда жок, кысымда жок. Башка тилдерге дагы мындай атайын нормаларды карап киргизип койдук. Зарыл болгон учурда расмий тил колдонулат деген жерлер бар. Мурда моундай эле да, ошого көбүн ичи ачып атат да. Мурда кыргыз же орус тилинде деп жазып коюшкан да. Ошо же деген кичинекей эле сөз менен кыргыз тили өзү басымланып баягындай эметип келинген. Кодуланып келген болчу. Азыр эми ошону биз таптан эле жазып атабыз конституциялык талапка жараша. Анын чынында эле кээ бир алар абдан эле аз. Бирок абдан агрессивдүү түрдө эле мына баспаланып атат, Россия саясатына каршы чыгып атат, айланайын.
biz egemendik mamlaketmiz de, bizim özümüzdün mamlaketlik tilimiz var, özümüzdün tariximiz var, özümüzdün geografiyalik atalışlarımız var. Anı bardığı dünyalıq ile praktika bolup eseptilet. Buga jönökele qarasa bolot. Ana şu geyir jurnalistler öte agresif formada arğanday tuğra gelbegen ele bir terminlerdi koldanışıp etnofaşist dep жазып атат. Misal üçün bizde же болбосо мина замедленного действия. Это такая позиция, которая приведет к войне. Ушығанды болсын. Ошон үчүн ар бир айткан сөзүбүз, жазууларыбыз бардыгы чоң жоопкерчилик менен болуш керек. Ага, бизде дагы бир угуучубуз бар. Байланышта. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз. Айта берсем болобу? Мен Каныбек агайга эч кандай суроом жок да, аябай ыраазымын да ушу адамдын ушунчалык көтөрүп кыргыз тилин. Биз эми өзүбүзчө мамлекетпизбиз да. Бизге башка мамлекеттин эч кандай тиешеси жок да. Бизге өзүңөр тилиңер сүйлөбөгүлө, өзүңөрдүн ишиңерди кылбагыла дегендей. Биз өзүбүзчө мамлекетпиз да. Башка мамлекетке барсак, Кореяга барса, Корея тилин сүйлөш керек. Сөзсүз түрдө Орусияга барсаң, кыргызча сүйлөп атышат, орусча сүйлөп атат. Өзбекстанга барсаң дагы мындай болбойт да. Башка мамлекеттин биздин тилибизге кирише турганда эч кандай акысы жок да. Ошого ушундай капамын да, мен капачылыгымды айтып атам да. Рахмат пикириңизге. Өздөрү айтып атат да, мен я не знаю кыргызский язык. Ошо кантип болду, бул уят эмеспи таптакыр. 30 жылдан бери канча акча бөлүнүп атат ушу кыргыз тилин сүйлөгөнгө. Ушу өзүбүздүн мамлекетибизде туруп, өз тилибизде сүйлөгөнгө акча төлөнүп атат да. Жөнүндө машгулдап коюш керек болду. Сизге рахмат. Дагы бир угуучубуз күтүп атат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Канчаны жок атамадым, Каныбек мырза. Каныбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Отурам абдан ыраазы болуп сизге. Ийгилик каалайм жумушуңузга. Рахмат, сизге да. Анан эми туура айтып кеттиңиз, ушул айрым маселелерди жергиликтүү мына өкмөт айылдар барго. Ошолор ажиотаж кылбай эле өздөрү эле ошону койсо болот деп. Ушуну обязательно жылытышыбыз керекпи? Илгерки эле өзүнүн атын берип койгон, ошол жердеги өкмөт бар, ошол жерде депутаттар бар. Мына курултайда келип алып ошол жерде кылыш керек ба биздин тил жөнүндө? Туура айтасыз. Ошо өзү эле чечип койсо болот. Кичинекей акча кетет, а мамлекет акча бөлүп берип жарабаган бир печаты бар болгону. Ушундай кылып койсо болот биринчиден. Экинчиден, Каныбек Исмаилович жанагы немеде, мынагу специальная военная операция на Украине деп коелушу, ошонун чыгышынын себептеринин бири да ошо орус тили жөнүндө болбоду эле. Украинада орус тилин силер тыюу салып атасыңар, орус маданияттан тыюу салып атасыңар деди, туурабы? Ооба. Анан эми биз бу жерде Кыргызстанда биз өзүбүздүн мамлекеттик тилибизди талап кылып атсак, эмне ошо эмне күнүүбү? Ошо Украинадан, ошо Россиядан качып келген жанагы предатель, дезертирлер келип алып, ошол жерде дагы бучагып атышат, ошол жерде дагы. Ошолор көтөрөт ушундай нерселерди. Жергиликтүү орустар көлүп эле калды эле кичине, кыргыз тилин үйрөнүш керек экен. Үйрөнүп жатышкан, үйрөнүп атышкан. Деп неметип калышты эле. Эми ошо жактан келип алышып, биякта дагы кызычы болуп атышат. Анан тиги айрым учурда мен да угуп калам, радио спутник койгом, ошол жерде тиги Россияда отуруп алып, мындай мамлекеттин атынан эмес, өзүнүн атынан сүйлөшөт. Эмесе Путин деле айтып атат, суверендүү мамлекеттердин ички саясатына киришкенге биздин укугубуз жок. Ар мамлекеттин өз мамлекеттик тили бар депчи. Ал эми бизге окшогон Кыргызстанга окшогон республика Кудайга шүгүр расмий деген тилди берип атат. Ошон үчүн баа коркпой, үркпөй эле ишти алдыга жылдыра бериш керек, баары жакшы болот. Каныбек мырза, сизге анан ийгилик сизге дагы. Рахмат сизге. Урматтуу угуучулар, биздин түз эфир жүрүп жатканын да бир эсиңизге салып коелу. Эне тилибиздин абалы, анан өнүктүрүүнүн келечеги жана колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү деген теманы алкаганда сөз кылып атабыз. Суроолордон көп болуп атат. Каныбек агай, мына Азат Шерматов деген биздин Facebook пайдалануучубузда суроо бериптир. Кыргыз тил мыйзамына кыргыз патенттин мыйзамын баш ийдирген тескеме кабыл алыш керек дейт. Кыргыз патенттен мекеменин атын англисче жазып алышат дейт. Анан дагы уставда ушундай деп англисче жазып алып эле кыргыз тил мыйзамын четке кабыл алышат дейт. Бир чети бул жигит туура айтып атат. Анткени
мен башында айтпадымбы, мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам бул конституциялык статусу бар да. Эми бул Кудай жалгап кабыл алынып калса, күчүнө кирсе, анда жөнөкөй мыйзамдардын баардыгы ошого шайкеш келген өздөрүнүн нормаларын киргизишет. Анын ичинде кыргыз патент боюнча да. Мен кыргыз патентте 3 жыл директордун орун басары болуп иштегеним үчүн билем. Чынында эле көп нерселерди ою жоктону эле баягы латын арыын өткөрүп, же болбосо латынча жаза беребиз да. Анын эч кандай зарылчылыгы жок. Эгерде товардык белги болсо, эгерде баягындай бир логотиптер болсо, бренд да, мисалы Adidas, Google дегендер болсо, аны өзгөртө албайбыз да. Ал өздөрүнүн баягы эл аралык норма боюнча кабыл алынган арыйы дагы, мааниси дагы. А бирок тейлөө кызматын, анан кийин иш кагаздарды айрыкча кыргызча жазышыбыз керек да. Ошол эле патентте биздин кыргыз тилибиздин бай ресурска ээ экендигин мына 30 жылдын ичинде өзүбүз деле көрдүк. Бирок башка маселе аны колдонбой атабыз. Мен мондай айтат элем да, бул кыргыз тили азыр колдоого муктаж эмес, колдонууга муктаж болуп атат да. Аны практикалык, прагматикалык жактан колдонушубуз керек. Анан башында сиз баягы бүткүл дүйнөлүк форум болот экен деп өтүңүз, ошол тилекке каршы күзгө жылып калды. Мен ошону Кыргыз радиосунан расмий түрдө айтып коеюн. Бул боюнча президенттин да кабары бар, министр кабинетинин да кабары бар. Бир топ уюштуруу маселелери башка түрк элдеринин жетишпей калып аткандыгынын эсебинен болду да. Менимче абдан чоң форум болгудай. Анткени бул жерде абдан чоң маселелер бар. Анан дагы бир маселени айтып коеюн. Кечээ президент бизге абдан катуу эскертүү берди. Кыргызстанда латын графикасына өтүү жөнүндө сөз жок бүгүн. Андай сөз жок. Эми ар кандай окумуштуулардын өздөрүнүн варианттары болуп атат. Эми ал эркин окумуштуулардын эмелери. Бирок ага өтүү биринчиден экономикалык, финансылык жактан, экинчиден эбегейсиз чоң массив кириллица боюнча тургандыктан ошолордун баарын жакшыраак эске алуу менен балким кандайдыр бир жылдары өтүлүшү мүмкүн. Бирок ошол боюнча ажиотаж кылуунун кереги жок деп мен ошо так кесе айтып койгум келет. Бизде радио угуучуларыбыз да аябай күтүп калды. Телефон чалуулар көп. Агай, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, биз эфирдесиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Рахмат бирге болсун. Менин кадармандан чыгып жаткан атым Эдил болот. Жакшы, угуп атабыз. Мен Каныбек суроо берейин. Саламатсызбы, Каныбек? Саламатсызбы, угуп атам Эдил мырза. Мен мында өткөнгө тарыхка кайрылалчы. Ошо мен Кыргыз радиосунан уктум менен, белгилүү Кыргыздын белгилүү кодулу эл артисти Келдибек Ниязов ошо Кыргыз радиосунан бир маек берип атат, айтты эле да. 1939-жылы Кыргыздын маданият өкүлдөрү биринчи декадага Москва шаарына баргандачы. Ошондо Кыргызстандын компартиясынын жетекчиси башка улуттагы кишкен, өзү орус улутундагы киши окшойт. Атын унутуп атам. Ошол кезде Сталин сураган экен. Силерде Кыргызстанда жергиликтүү элде мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде канча проценти кыргыз тилинде сүйлөй алат башка өкүлдөр, могу жетекчилер деп сураганда, ошондо шашкандан айтып жиберген экен, бир 70% сүйлөйт деп койгон экен. Негизи кыргыз тилинде 3% башка тилдегилер сүйлөй алат экен. Мамлекет жетекчилер. Ошондо анда мен ишиңер жакшы экен, дегенде мындай экен, жакында текшеребиз деп койгонго Сталин. Ал декада бүткөндөн кийин ошол компартиянын жетекчиси мамлекетте иштеп отурган башка улуттагылардын баарын, жетекчилердин баарын кыргыз тилге сүйлөткөн дейт. Өзүнүн оолунан чыгып кеткен сөз 70% сүйлөйт деп койгон экен. Кийин бир жылга жетсе ошол башка кызматкерлер, башка улуттагылар 70% сүйлөп калган дейт кыргыз тилинде дейт. Ошону 39-жылы декадага барып келген ушу маданий кыргыз тил боюнча өкүлдүү акын жазуучулар айткан дешет. Эми ошону мына ошол кездеги саясатчылар, жетекчилер кыргыз тилинде сүйлөп алса, эми азыр өзүбүздүн мамлекетте өзүбүздүн кыргыз жетекчилер өзү кыргыз тилин чала сабап сүйлөсө эмне деген эме болот да. Мен Эдил мырза, ошондой суроомуз кандай болот? Уят эле болуп калат да. Агай, рахмат. Дагы бир угуучубузду кал, анан жалпы жооп берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Мурунку башчыларга караганда сиз агай жакшы киришип атасыз. Ишиңизге ийгилик, ден соолугуңуз болсун. Мен эки суроом бар да. Боореки депутаттар жогорку кеңештин кандай передача сөз болбосун биз отура калабыз, жапжакшынакай ким кайсы депутат кандай сүйлөп атат экен деп. Кыскасы бирөө сурап атат, бир министр или замминистр жооп берип атат.
эки кыргыз азыр Новиковдон бөлөк депутаттардын арасында правительствода да бир да орус жок. Эмне үчүн эки кыргыз отуруп алып чалабыла орусча, бирөө орусча суроо берип атат, бирөөсү чалабыла орусча жооп берип атат. Еще бауреки депутаттар ошол отурган министри, замминистри ушундай униженімтүү, ушундай эме менен тиги зыкып аябай неприятно телевизордон көргөнгө ошондой жооп берет. Анан бул кийинки высокий курулуп аткан курулуштарда сиз өзүңүз деле жүрөсүз го, бир кыргызча сөз жок. Орусты да түшүнөбүз, бүт жаңылынген табличканын баары, ресторан, кафе, иши кылып бүт элгирген сфера обслуганын баары бүт англис тилинде же араб тилинде жазылган. Бул эмне деген жаңылык? Илгери Союз учурунда жаш кезде ойлочу элек, бүт эле орусча жазылып турат, кыргыз деген эмне жазылбайт деп. Биринчи суроо. Экинчи суроо, боореки кино, театр, тиги жана веселительный организация эменин баарында которулгандын баары бүт орусча же болбосо ката менен жазылып турат. Ошону эмне үчүн текшерип, сиздин жардамчыларыңар же болбосо толтура эле организациялар ошону карашпайт. Анан боореки жаштар любой министерствого, любой бир жакшы өкмөттүн организациясына кирсеңиз, жаш кыздар, балдар отурушат. Булар информация менен докладтын айырмасын биле алышпайт. Ушу жаш кадрларга, жаштарга эмне үчүн ушу этика боюнча момдайларды ушундайды, хотя бир грамотно ошо министерствода бир каждый 1-2 саат чогултуп туруп ошо жаш кадрларга үйрөтпөйт. Эчтеке билбейт, бул эмне десең билбейбиз дейт. Анан караган көз караштары, турган турпаттары жөн эле асмандын башында турушат да булар. Кантип биз кадрларды, ушу жаштарды үйрөтүп чыга алабыз? Ушуну сиз өзүңүз жакшы карандашыңызга алып, бул депутаттарга сиз таста сүйлөйсүз. Айтыңыздар, жалаң кыргыздар отурабыз, чалабыла орусча сүйлөп, эки кыргыз бири-бирине жооп беришип атат. Түшүнүктүү болду эке. Урматтуучулар, кыска нуска оюңуздарды айтсаңыздар деп өтүнөт элек. Чынын айтсам, боореки мыйзамдан абдан чоң үмүтүм бар. Бул мыйзамдын кээ бир беренелери абдан катуу жазылган, чынында эле айрыкча ошо мыйзамдуулукту сактоо боюнча. Эгер көңүл бура турган болсоңуздар, ар бир тармак боюнча мамлекет тилдин оролу жазылган. Сот тармагы боюнча, прокуратура тармагы боюнча, маданият, билим берүү, ошолордун баардыгын сактай билсек, бири-бирибизди контролдой билсек, ошол мамлекет тилибиздин аброюн көтөрө алат болчубуз. Эң эле туура айтып атат. Чынында мен өзүм деле өткөндө абдан жүдөп кеттим. Же чынында эле жакшы мындай сабаттуу сүйлөй алышпайт, бирок баары унутулушат да ошо. Аракет кылып атышат. Тилге эме кылышып эле. Ушул да бир өзүнчө бир адаттан чыга албай атабыз да, стереотип деп коелучу. Ушундан чыга албай жатабыз. Бирок мыйзамдын катуу талабы менен буну баарын буюрса жолго коебуз. Анан мына көрүнөк жарнактар боюнча айтпайбы? Эми бул абдан чоң проблема. Көп мамлекеттерде ошо жарнамаларды кескин түрдө азайтып атышат. Мисалы үчүн Россияда биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосундагы пролетко уруксат берип атышат. Эч кандай баягы кызмат көрсөтүү боюнча быжыратып биздиге окшоп жазган жерлер деле жок. Мен Google карты дегенге кириңиздер дейт элем. Ушу кээде Бишкектин кээ бир көчөлөрү баягы Гонконг, Шангай, ошого окшоп калып атат. Жайында чолпон атага барсаңыздар, Кыргызстанга башка эле бир жерде жүргөндө сезип атабыз да. Мыйзам боюнча ушулардын баардыгын тейлөөчү мекемелер, булар мэрия, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу уюмдары. Тилекке каршы алар өздөрүнүн функциясын ошо так аткарбай атышат. Анан юстиция министрлиги кабыл алганда, регистрация кылып каттаганда ошолордун баарына көңүл буруш керек да. Менин өзүбүздү оолактатып качырып аткан жерим жок. Бирок биздин колубузда мыйзам боюнча эч кандай эме жок да, инструмент жок да. Азыр тиги жазалар боюнча мыйзамда экинчи окуудан өткөндө биздин мыйзамдын аркасынан эле. Эгер ал күчүнө кирип кала турган болсо, анда абдан катуу жазалоо маселелери, андан кийин ар тартипке тескөө маселелери сөзсүз орун алат деген. Кане Усман Алиевич, бизде дагы угуучуларыбыз күтүп атат. Ошол эле мезгилде угармандардын суроосунун алдында Каныбек агайымдан бүгүнкү күндө ошол каражат жагы, бул жогоруда бир топ жумуштарды белгилеп атса, ошонун баардыгына каражаттан көз каранды эмеспи? Тилекке каршы каражатты дагы убагында бөлүү эле келишкен экен
экен, жакшы эле бөлүнгөн экен. Мисалы үчүн 2014-жылы 350 миллион сом бөлүнгөн экен. Эмеге деп, программага деп. 5 жылдык программага деп. Анын баары эле китеп чыгаруу менен алек боло беришкен да. Китеп чыгаруу, классиктерди чыгаруу, анан котормолор, анын деле мындай бир олуттуу, ыраттуу план жок. Мына азыр эми акыркы эмеде 5 жылдык деп мындай иштеп атабыз, дагы эле ошончо акча бөлүндү. Азыр биз программалык жолго түштүк. Ал бир эле биздин комиссияга бөлүнбөйт. Ал жерде Билим берүү министрлиги, Маданият министрлиги өздөрүнүн иштин аткарышат. Ошо кече сөз болуп кетти го, мультфильмдер тартыш боюнча, анимациялык фильмдер тартыш боюнча 23 миллион сомго чыгардык деп. Мурун 8 миллион сомдон бөлүнгөн экен. Эми бул негизи ошо КТРК аркылуу кетет. Сиздер эме жарыялайсыздар, конкурс жарыялайсыздар. Буюрса былтыркыдан калган акчабызга 2 сериал тарттырып бүттү. Аны да сиздер аркылуу кетип атат. Мына майдын аягында презентация болот деп айтышты бизге. Чынында эле ошол мультсерияларды тартуу кыргызча болгондо да, кыргыз сценарий менен которгондо да биздин идеология туура келе турганда иштери жасоо маселеси ЛТР кошулууда бул жерде 4 миллион сом бөлүнүп атат ал жака. Вот ушундай маселелерди жасоо биздин өзүбүздүн колубуздан келе турган нерсе да. Азыр бөлөктөрүбүз илгерки мультфильмдерди көрбөйт. Алардын табиити такыр башка азыр. Вот ошондуктан бул маселеси боюнча анан кийин айрыкча билим берүү жаатында окуу методикалык программасынан баштап китептерине чейин, окуу китептерине чейин кыргызча маселе көтөрүү бул дагы менимче олуттуу чечиле баштады. Бирок чынында эле каражаттын бөлүнүшү дагы эле жетишерлик эмес. Котормо деп калбадыңыз багы? Котормодогу көйгөйлөр эмнеде болуп атат? Биринчиден идеологиялык жактан. Мисалы үчүн биз кайсы мультфильмдерди которобуз? Кытайдан которобузбу, Америкадан которобузбу? Бирок ошол биздин табиетибизге, биздин каада салтыбызга жакын болуш керек да. Баягы жалпы адамзатка мүнөздүү болгон баалуулуктарды которуш керек. Биз ошону талап кылып атабыз. Анан ошол бир элдин баалуулуктарын даңазалаган же болбосо кандайдыр бир баягындай бир баскынчылык шартында которулуп эметилген тартылган мультфильмдерди толуп атпайбы? Адамдын үрөйүн учурган ошолорго тыюу салуу. Башка айтканда бул жерде биринчи кезекте биздин улуттук идеология иштеш керек. Угармандарыбызды кошолу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сүйлөй бериңиз. Мен айтайын деген урматтуу профессорго. Отам. Каке, бизде ар кандай мына Минобразованиянын сертификаттарды алабыз. Ошо тил курстарын окутабыз, үйрөтөбүз деген мындай нелегалдарда башкалар пайда болду. Ушулардын айынан биздин жаштар өзүнүн атын, затын, тилин, дилин, тарыхы, маданиятын унуткан жаштар көбөйүп кетти. Туура айттыңыз. Бул да болсо баягы чоң мамлекеттердин официалдуу мамлекетте өздөрүнүн тилин таңуулап, мындай айтканда официалдуу тил болсун, же болбосо так араб өлкөлөрүндө мисалы англис тили деловой разговорда, Индияда ушундай да. Ушундайларга күрөшүү күчөт да. Биз ошо Минобразование өзүнүн жогорку окуу жайларында тил факультеттери бар. Ошолордо биздин жаштарды чет өлкөгө барышы, башка болобу, ушинтип окуса жакшы болмок. Не дегенде бул Минобразование өзүнүн дагы немесине бюджетине дагы пайда келтирмек да. Ушул жактан да бир жакшы иштесеңиздер, ушул талап неме кылып жакшы болмок. Туура айтасыз. Мен толугу кошулам. Лицензия алгандан кийин ошол лицензиялык талаптарга жооп бере турган ишти жасаш керек. Алар антейле анысы талап да болбой атат. Бул жерде сиз эң туура айтып атасыз. Биз жаңы министр менен бул маселе боюнча атайын иш пландарын түзүп иштөөнү баштап атабыз. Экинчи угарманыбыздын оюну калы. Саламатсызбы? Кутмантаңыздар менен бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен Гүлбара. Өзгөчө Каныбек Осмоналиев агайдын өзүнө, жамаатыңызга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Биринчиден, эмне үчүн бизде мыйзамдар жогорку кеңеште талкуулап жаткан мезгилде орус тилинде жазылат дагы, орус тилинен окуп алышып, анан кыргызча талкуулашат. Өздөрүнөн башташпайбы? Жогорку кеңеш кыргыз тили мыйзамын алып беришти. Буга чейин деле талаптар болгон. Эми жаңы конституцияны кабыл алдык. Орус тили расмий тил деп жазылды. Буга чейин конституцияны талкуулаганда айтышты эле, ошо расмий деген сөздү алып койсок, кыргыз тили өнүгөт, эгемендүүлүгүбүзгө тоскоолдук жок деп. Азыркы мезгилде ой пайда болуп атат. Ошо расмий дегенге шылтоо кылышып, биздин киргиздерибиз өзүңүз күбө болдуңуз, кечээ кыргыз тил мыйзамын талкуулап атканда кыргыз эле айым таптакыр текеберленип чанды ушул кыргыз тилдичи атын атабай эле коеюн.
ошол кыргыз айымдарына, кыргыз кыздарына кандай үлгү көрсөттү? Эмне деп түшүнсөк болот? Анан балдар бакчасынан баштап мектептерде башталгыч классты бүткөнчө кыргыз тилинде окутууга мыйзам качан толук кабыл алынып ишке ашырылат? Анткени Японияны мисал кылсак, алар 4-класска чейин япон тилинде гана ата мекенди сүйүүгө тарбиялайт экен. А биздин балдарды балдар бакчасынан баштап кайсы гана тилдер жок, азыр өзүңүздөр билесиздер, санабай эле коеюн, балдарыбыз сакоо болуп калды. Анан бүгүнкү жашообуз эртеңки тарых. Тарыхты далилдей турган бул документалдык фильм, көркөм фильмдер, китептер. Могу азыр жаңы чыккан кинолорго да көрүп атасыздар. Маданият министри талкуулайбы, кандай ким уруксат берет билбейм. Орусча кинобу деп орусча деп көрүп атсаң эле кайра кыргызча болот. Сакоо кинолор. Бул деген шылдыңдуу болуп атпайбы кыргыз тилинчи? Сиздерден суранычы, ушул мыйзамды аткаруу үчүн ушунча көп акчалар кетип атат, ушу киргиздерге эле кетип атат го, ушу киргиздер деле окутуп койбойсуздар, калганына акчанын деле кереги жок. Гүлбара айым, сизге рахмат пикириңизге. Тил билгендерди жайына коелу, ушу тил билбегендерди үйрөтпөйлүбү дегендей сунуш экен. Эми мындай да, Гүлбара өзү суроо берип кайта өзү жооп берди. Чынында элечи. Чынында эле баардык ушул көңүл оорутқан учурлар болуп атат. Ошон үчүн ар бирибиз жапа турма киришсек, үй бүлөдөн баштасак, биз болгон мамлекеттик шарттын баарын түзүүгө аракет кылып атабыз, ал аз болуп атат, аны сезип атабыз, бирок күчөтөбүз, күндөн күнгө күчөтөбүз. Бирок өзүбүз баягындай бир арсар болуп, кайдыгер болуп отуруп калбасак, Каныбек агай, демекчи, бул жерде жана бала тили чыгып элек кезде эле тилди үйрөтүү жөнүндө кеп болуп атпайбы? Япониянын мисалы алып атабыз да, анан калса бул боюнча тилди өнүктүрүү боюнча ар бир 5 жылда программа кабыл алынат эмеспи? Эми ушул программада баланын тилин өнүктүрүү жаатында деги эле ушул бала бакчалардагы маселе кандай жолго коюлган? Кийинки учурларда Билим берүү министрлиги буга абдан чоң эле көңүл буруп атат. Башка маселе ошону биз жапа турма кармап көтөрүп кете албай жатабыз. Министр деле бир элек экен да. Менимче Каныбек Капашевич, жаңы келген министрибиз, мындай нерсенин баарын башынан өткөргөн, чогуу депутат болгонбуз, абдан күйүмдүүлүк жагынан эч кимди алдыга салдырбайт. Башка маселе, биз ошо жөнөкөй бала бакчадан баштап университеттерге чейин өзүбүздүн функциябызды так аткаралычы. Ошол мамлекеттик тилди колдоо, коргоо боюнча. Японияны айтасыздар, казактар киргизди былтыр 1-сентябрдан баштап. Баардык класстар, орус класс болуп, аңгыз класс болуп, казак тилинде окушат да. Анан 3-класс бүткөндөн кийин анан тандоого өтүшөт. Бул эми абдан катаал жол, бирок алар мындай жакшы бир жыргап кеткенден барышкан жок да. Балким биз дагы ошондой андай болсо дагы чейинкидей ушундай катаал шарттарды коюшубуз керек. Ал үчүн биздин мыйзамыбыз кабыл алынып иштеп кетсе. Демек ушул айтылган маселелердин баары эле ушул бүгүнкү күндөгү талкууга алынып жаткан конституциялык мыйзам долбоорунда болду десек болот. Анан дагы бир маселенин ушул мамлекеттик жана муниципалдык органдар өзүңүз да катышып келатпайсызбы? Ошо тил боюнча, абал боюнча жыйындар өтүп атат. Анан деги эле ошо буга чейинки өткөрүүлөрдүн азыр кичине абалды өзгөргөнүн баамдай алып жатасызбы? Баамдап жатам. Мен былтыр баардык министрликтерде бир сыйра мониторинг менен тааныштырганбыз. Анда баардык сунуштарды бергенбиз. Эми мына быйыл кайталап атабыз. Транспорт жана коммуникация министрлигинен баштадык өткөн жумада, көчөгү жумада саламат сактоо министрлигинде болдук. Мына жумада талашка кетип атабыз. Андан кийин билим берүү министрлиги ошентип баягы кээде катуу айчыкка туура келип атат. Эми бизден кутулбайсыңар эми. Болду. Бул мыйзам аткарышы боюнча ар бириңиздер жооп бересиздер деп. Бир аз болсо жылыш бар. Айрыкча мен кече саламат сактоо министрлигинен байкадым. Былтыр тегел асманга секирип аткандар быйыл мындай түшүнүшүп мен айтып атабыз эми аналиги менен пенициллинди котор деп айткан жерибиз жок. Бирок силер кыргызча иш кагыздарын кыргызча жүргүзгүлө да. Мисалы үчүн оорунун тарыхын кыргызча жазганга болбосун. Ошондой нерселерден башталат деп ошону өзгөчө текшерүүгө алып атабыз. 19-апрелде ошо бир депутатыбыз дагы ушундай суроо бербеди. Кыргыз тилинде сүйлөп калса эле эмне ал врач укмуш болуп кетет кылып койду деп ачык айтайлычы. Эми ошо да депутаттын сөзү эми ошол эми. Кыргыздар
атам замандан бери эле табыпчу болуп келишкен. Мындай айтканда дартка даба болуу ушунчалык тилден көз каранды болуп атабы? Эми ал кесипкөйлүк өзүнчө. Бирок ошол кандай тармак болбосун, аны биздин кыргыздын мамлекеттик тилинде сүйлөтүп жазуу биздин колубуздан эле келе турган нерсе. Ага медициналык жана терминдер бар эмеспи? Аны аралаштырып деле кыргыз тилин bir bayıtıp бүгүнкү күндө терминдерди иштеп атпайбы? Мына Миталип Мамутов, нейрохирург, биздин баатыр абабыз кыргызча ыр жазат, кыргызча укмуш чыгармалар жазат. Бирок дүйнөлүк деңгээлдеги медик ал киши. Ушу кыргызча сүйлөп калса эле ал киши мындай мүчүлүш болуп калган жери жок да. Фатима Жаманбаева деп Facebook колдонуучусу мындай оюн жазыптыр. Саламатсызбы? Эң туура талаптарды коюп жатасыздар дейт. Тил бар, улутубуз бар, тилибизди бапестеп баалап бартайлы. Тилди ата-эне келечек муунга сөзсүз үйрөтүш милдет. Суроом дейт. Мектептердеги окуу китебине көңүл бөлсөңүздөр, өтө оор жазылган материал, көп учурда кыйналуу менен өтөт жана кадр маселесине көңүл бөлүү абзел. Ийгилик каалайм дейт. Туура айтып атат. Биринчи сөзүнө толугу менен кошулам. Экинчи сөзү чын эле китептер. Кээде баягындай механикалык түрдө которуп жазып койгон. Анан университеттин профессору мектептин китебин жаза албайт экен. Буну биз мына көзүбүз жетти. Бул жерде башка мамиле, башка бир талап болуш керек экен да. Мектептин өзүнүн мугалимдери жазыш керекпи? Педагогикалык, методикалык усулдук менен алектенип жүргөн кишилер жазыш керекпи? Улуу окумуштуу жакшы китеп жаза албайт экен да. Айрыкча мектепке. Мен ушундай өзүмчө ой келди. Мен өзүм деле сабак берем, лекция окуйм улуттук университетте. Бул боюнча менимче Билим берүү министрлигинин өзгөчөлөнгөн катуу талабы менен саясаты башталат го. Балага баланын тили менен жазганда түшүнүктүүрөөк болобу? Мисалы үчүн эми бул июнь айында карала турган бул да 3-чү окуу. 3-чү окуу азыр 10 күндүн ичинде комитетте каралат. Андан кийин эле аркы жумада коюлат. Ошондо мындай кабыл алынып калат деген дагы бир сонун, мындай бир жагымдуу жаңылыктарды угат. Баарыбыз ошону күтүп атабыз. Эми ушул уктуруубуздун соңунда сизге агай эркин микрофон. Эми мындай да мамлекеттик тилдин өзүн ушундай абалга алып келип алып өзүбүз. Анан өзүбүз баягы баатырлык менен аны кайта ошентип жеңип аракет кылып атканыбыз осол иш да. Бул ар бирибиздин каныбызда болуш керек. Ошол теги Келдибек Ниязов туура айтыптыр, 39-жылда декададан кийин тигинтип 70% деп койсо баардыгы сүйлөй баштаган. Талап деле койбой жатабыз да. Талапты койсок баардыгы эле сүйлөйт, баардыгы эле жазат. Башка маселе талап адекваттуу коюлуш керек да. Өтө эле катаал эмес. Ошол биздин өзүбүздүн тилибиздин колдонулуп келе турган деңгээлинде ошого шайкеш келген талаптар болуш керек. Ага карата шарт түзүш керек. Анан кыргыз тилибизди зордуктап, баягы таңгала үйрөтөбүз деп алып, кайтадан аны жаман көрсөтүп алгандан кудай сактасын. Кандай бир мындай бир биз учурун таба албай атабыз. Биз бир жиптин учугунчу муктаждык болбосо тилди. Муктаждык болуш керек, албетте муктаждык болуш керек. Кандай кылып муктаж кылсак болот? Тейлөө эмелеринен баштап, секторлорунан баштап билим берүү, анан айрыкча мына 5-10 берене катуу иштесе эле 5-чи беренеде баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жалаң кыргыз тилин билиш керек деген. 10-чу беренеде иш кагыздардын баардыгы кыргыз тилинде жүрүш керек. Ошо муктаждык ошол да. Ошону аткара билип, ошону иш жүзүнө ашыра билген министрлер, ведомствонун башчылары катуу турушубуз керек да. Ошондо гана бүгүнкү күндө ушундай бир маселе четилиши мүмкүн. Эч кандай баягындай убакыт андай мындай бере турган учур калган жок. Эртеңден баштап эле мыйзамдын аткарылышына киришибиз керек. Чоң рахмат, Каныбек Осмоналиевич. Маегиңиз үчүн атайын убакытта Биринчи радионун суроолоруна жооп берем деп келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз тилибиз өркүндөп өнүгө берсин. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угуучулар, биз бүгүн эне тилибиздин күнгөй тескейи тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен баарлаштык. Ушуну менен Таң Кыргызстан программасынын 24 апрель дүйшөмбү күнкү чыгарылышын аяктай,быз. Уктурууну Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Режиссеру Дилбар Капарова жана Facebook'tan онлайн чагылдырган Алтынай Сарыбаева болду. Бүгүн кечки күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар. Биринчи радио менен бирге калыңыз.